Soğuk түшкөндөн beri биз убактыбыздын басымдуу бөлүгүн жабык жайларда өткөрүп жатабыз. Бул болсо коронавирустун жайылышына шарт түзүүдө. Вирустун жайылышын болтурбоо үчүн негизги сактык чараларын унутпашыбыз керек. Колду тез-тез жууп, бет кап тагынып, аралыкты сактоо зарыл. Коронавирус колубуз тийген буюмдардын үстүндө 24 саат бою жашай берет. Bir gün boyu kolуңузду жууп жүрсөңүз же санитайзерлерди колдонсоңуз, анда вирустун жайылуу тобокелдигин азайтасыз. Колду жакшылап, 20 секундадан кем эмес убакыт жууш керек. Бет капты оозду жана мурунду жаба тургандай кылып тагыныш керек. Ошондо гана сиз өзүңүздү жана айланадагы адамдарды вирустан коргой аласыз. Вирустун чоң бөлүкчөлөрү адамдарда же алар кармаган буюмдардын үстүндө кала бериши ыктымал. Эгерде сиз башкалар менен сүйлөшкөндө ортодо 1 метрлик аралыкты сактабасаңыз, вирустун бөлүкчөлөрү андан ары жайылышы мүмкүн. Майда бөлүкчөлөр аэрозолдор деп аталат. Кайсы бир убакытка чейин кала бериши мүмкүн. Өзгөчө бөлмө желдетилбесе, мындай тобокелдик жогору. Сизге көп жакын эмес адамдар менен сүйлөшүп туруп калсаңыз, анда ортодогу аралык 1 метрден кем болбоого тийиш. Вирустун майда бөлүкчөлөрү ачык жерде узак убакыт кармала албайт. Колду жууп туруу, бет кап тагынуу жана социалдык аралыкты сактоо бул коронавирустун жайылышын болтурбоого жардам берген 3 негизги компонент. Эгерде сизде коронавирустун кандайдыр бир белгилери байкалса, мисалы дене табыңыз көтөрүлүп, жөтөлүп, жыт даам сезбей калсаңыз, анда чукул арада 118, 103, 112 телефон номерларына чалыңыз. Унутпаңыз. Бет кап, кол, аралык.